Кыргыз Республикасынын жогорку технологиялар паркы эң биринчи биздин ошол маалымат технологиялар секторун өнүктүрүү боюнча мамлекеттик уюм болуп саналат. Биздин ишибизде эң биринчи биздин ошол мекемелерди, ошол биздин жеке ишканаларды колдоп, алардын ошол ишине дем берип, алардын салык жактан жеңилдетип берип, өнүктүрүүгө азыр биз иш алып барып жатабыз. Жогорку технологиялар паркы дегенди жөнөкөй тил менен, жалпак тил менен түшүндүрүп кетсеңиз, бул деген интернет тармагында иштегендерби? Биздин резиденттер эң биринчи ошол программа түзүү боюнча индустриясында иш алып барып жатышат. Интернет программалар түзүү боюнча. Ооба, интернет программалар болот. Ооба, интернет программа ошол азыркы сиз карап жаткан мобилдик телефондордо программалар түзүү боюнча ошол приложениялар, ошолор. Сиз айтып кеттиңиз, биздин сүйлөшүп отурганда айтып кеттиңиз, жана экспорттоп атабыз депчи. Ошол экспортко кайсы программалар чыгып атат, эмнелер чыгып атат? Эң биринчиден ошол чет өлкөлүк ишканалар, алар болсо биздин компаниялар менен байланышып, алар үчүн программа түзүп бере аласыңарбы деп ушундай эмелер менен келишет да. Анан кийин биздин компаниялар болсо ошол эгер жасай алса, ошолор менен байланышып, аларга программа жасап жатышат. Анан бизде жана самородок деп баягы өзү тубаса таланттар бар да. Ошол таланттардан кандай адамдарды билесиздер? Мисалы үчүн ошол мобилдик телефонго приложение ойлоп тапканбы, же болбосо кандайдыр бир ачылыш жасай алган адамдарды тааныйсызбы? Эми мен ишенем, биздин жаш ошол адистер мындай абдан таланттуу, билимдери мындай абдан жакшы да. Азыркы учурда мындай дүйнөгө белгилүү болгон программаларды түзбөсө дагы, алар болсо азыр үйрөнүп ишинде ошондой программалар жасап жатышат. Мен ишенем, келечекте ошондой программаларды көрөбүз. Рахмат.